Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүм, жалпыңыздарга жакшы маанай, кутмандуу кеч каалап, кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү баштап алалы. Ал эми бүгүн студиябызда өзгөчө таланттуу конокторубуз бар. Алдыда сиздер менен тааныштырып кетейин. Буга эне бала бакчасында көп жылдан бери эмгектенип келген Майрам Жумабаева жана «Сен мыктысың» долбооруна катышып, президенттин колунан планшет алган таланттуу кызыбыз Раяна Үмөтказиева конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Маанайыңыздар жакшыбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдык. Алгач эле суроом мындай болсун. Майрам айым, мына жакында эле «Сен мыктысың» аттуу долбооруна кызыңыз катышып келди. Деги эле бул долбоорго кантип катышып калдыңыз? Сөздү ошондон баштасак. Биз бул долбоорду ушу телевизордон көрүп, «Сен мыктысың», кандай таланттуу балдар катышып атканын көрүп, анан ушул менин кызым дагы ошо сүрөт жагына абдан кызыгат, таштар менен иштегенди аябай жакшы көрөт. Анан ушул талантын чыгарсамбы деп ойлоп, кызым экөөбүз кеңешип, анан барып көрөлү деп өзүбүз биринчи кадам жасадык. Анан ошол жакта иштеген эжелер менен байланышып, анан «Сен мыктысыңга» чыктык. Негизи бул алгачкы долбоорго катышып жатасыздарбы же башка дагы ушундай сынактарга катышып келгенсиздерби? Ушу биз өзүбүз ушу Тосоор айылында жашайбыз. Жети өгүздүн кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Тосоор айылыбыз. Тосоор орто мектебинде окуйт Раяна, 5-класс. Ошол жактан да ошо тоонун макеттерин жасап, кийизден китептерди жасап, конкурстарга катышып, диплом, грамоталар менен сыйланып жүргөн. Демек, Раянанын көптөгөн сыйлыктары бар экен да. Раяна, сага суроом мындай болсун. Мына «Сен мыктысың» долбооруна катыштың. Ал жакта көптөгөн сен менен теңдүү балдар, кыздар да катышты да. Анан кандай болду? Сага жактыбы? Ошол боюнча айтып берчи. Негизи мага аябай жакты. Аяктан мендей эле балдар көп экен. Аяктан суроолор дагы мынтип суроого деле жооп берген. Мындай жакшы болду, мага аябай жакты. Суроо деп калбадыбы Майрам эже? Толуктап кетсеңиз, негизи алдын ала сиздерге ошол кандай болот, кандай этаптардан өтөт, ошол боюнча айтышты беле? Даярдандыңыздар беле? Жок, ал ошо бериле турчу суроолорду бербейт экен, аякта бүт мындай ачык болот экен. Балдардын өзүнүн эле ошо эмгектерин алып келип, ошолорду жасап берип, ошо кандай таланты бар, ошол эле түз эфирден ушинтип көргөзөт экен. Анан өзлөрү күтүлбөгөн жактан ошо суроолорду берет экен. Анан балдарыбыз өзлөрүнүн чыгармачылыгы менен айтып берет экен ошо. Демек, ал жакта мыкты өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшөт экен да. Бардык эле областтардан барса керек? Бардык эле областтардан барат экен. Кимдин баласынын ушу таланты болсо, алардын эшиги ачык экен, ар дайым кош колдоп ушу тосуп алышат экен. Жакшы. Анан негизи эле кызыңыздын бул өнөрүн кантип байкап калдыңыз? Мына бул жакта көрүп тургандай эле көптөгөн сонун буюмдарды жасап келиптир өзүнүн колу менен. Анан кантип байкап калдыңыз деги эле? Биздин ушу атабыз өзү ушу тоого, тоого көп чыгат да, мергенчилик кылат өзү. Анан ушу Тосоор айылыбыз көлдүн жээгинде жайгашып, тоонун этегинде жайгашкандыктан ушу эс алууга көп чыгабыз. Анан ошо кызым ошол жака барып, ошо тоодо жүрсө дагы, көлдө жүрсө дагы ар кандай кооз таштарды эле тере берет эле да. Анан буларды эмне кыласыз? Керек, мага керек деп элечи. Анан ошо таштарды алып тиги оңой болот экен да, кагазга тарткандан көрө ташка депчи. Эмне эле кечке биз ушу кагазга тарта беришибиз керек. Эми үчүн ташка тартканга болбойт мама деп, анан ташка тартып калды да, сүрөт тартса аябай жакшы, бизге баарыбызга жактан ошондон баштап ушу таштарга кызыгып калды. Анан тоого чыкканда ошо биздин Тосоордо да, Тамгада да ушундай таштар бар, балбал таштар бар, жанагындай саймалуу таштар бар. Ошолорду тоого барганда Раяна өзү көрүп, балдарга кантип айта алам мен? Андан көрө ошол чоң ташты кичине эртип, тартып, ушундай жасап, ошо балдарыма, досторго, туугандарга көргөзөм деп эле, анан ушундай идея пайда болуп, анан таштар менен иштеп калды. Жакшы, Раяна, азаматсың. Чындыгында мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта саймалуу таш, балбал таш, жана башка Ысык көлдүн ар кандай бир сүрөттөрдү баягы таш үстүнө түшүргөн экен да. Анан Раяна эми өзүң бизге
четинен келип түшүндүрүп берет окшойсуң, алгач балбал ташты көрсөтүп берсең болот. Кантип кызыгып калдың? Деги эле өзүң ушул балбал таш боюнча маалыматың барбы? Ошол боюнча айтып берсең. Балбал ташы бул деген түрк элдери мулулар деген эстелик кылгандай мынтип колдонушкан. Ошо балбал таштар тосор биздин тобубузда бар, тамгада бар да. Анан кантип жасадың? Кыйын эмеспи ушундай жасаган, тартып? Негизинен бир аз кыйыныраак болот, бирок бул мага менин оюмча бул жеңил эле да. Балбал мынтип таштарды экөөнү бириктирип, мастер клей менен эле чаптап койгон, үстүнө сүрөт тартасың. Өзүң да аябай кызыгасың, Ооба, аябай кызыгам. Досторуң эмне дешти? Досторум деле мени ушинтип поддержка кылышты да. Азаматсың деп таң калышабы? Ооба. Азаматсың кели, биз дагы жардам беришели деп таштар чогултабыз, чогуу тартабыз да. Жакшы. Саймалуу таш дагы. Саймалуу таш боюнча да айтып бересиң бизге? Саймалуу таштар байыркы адамдардын ак ручка дептерлери мындай жок болчу да. Ошон үчүн алардын таштарга чегип тартчу да. Мындай чегип өзүлөрүнүн охота кылып аткандарын, эчкилерге охота кылып аткандарын таштарга ошо чегип тартышкан. Жакшы. Мына сен ар бир нерсени тартып атканда ошонун тарыхын дагы окуп билип алат турбайсың, Раяна, Чындыгында мына Раяна айткандай эле Саймалуу ташта баягы мурдагы тарыхый нерселер жазылган десек болот, Кайсыл жакта жайгашкан? Саймалуу таш деген Жалал Абад облусуна караштуу Тоосторо районунда жайгашкан. Жакшы, азаматсың, Раяна. Анан дагы бир суроо бергим келип жатат. Негизи эле канча убакыт кетет ушул нерселерди жасашты эле? Ушу саймалуу таш, балбал таштарды экөөнү бириктирип жасасам, эгер тынбай жасасам 1 күн кетет экөөнү жасаганга. Андай дайыма эле жасагың келип турабы, же кээде өзүңдүн бир илхомуң келип деп коет го, каалооң болгондо гана жасайсың ушундай? Күнү эле жасагым келип, бирок анан илхом келгендейин дагы жасайм да. Дагы таштардан эмнелерди жасаса болот? Мына сүрөт тартыпсың, бул жакта көлдүн сүрөтү бар экен. Клей менен иштеген. Бул дагы өзгөчө. Бул деген шаркыратманы менен жасагам. Ошо дөңгөчтүдөгү шаркыратманы мынтип элестетип, эмнеге ушуну жасасам болбойт, жасап көрөйүн деп жасагам, таштарды чогултуп, ташта сүрөт тартып. Могу шаркыратманын ошо жана кармап да көрдүм да. Кадимкидей алыстан мындай шаркырап суу агып аткандай көрүнөт экен да, аны неден жасадың? Мун деген мастер клей деген бир өзүнүн өңү жок бир цветтер атайын ушундай жасагандарга да мындай. Ошондан жасаган клей менен. Жакшы, азаматсың. Ал эми мына Раяна бизге сонун кылып түшүндүрүп берди. Майрам эже, сиз дагы толуктап кетсеңиз болот ушул таштар боюнча. Сиз менен кеңештиби, жардам бердиңизби? Ооба, ушу балбал таш деп, эмне үчүн балбал таш, эмне үчүн саймалуу таш деп аябай кызыкты. Анан мен деле ушу көп деле көңүл бурбаптырмын буларга. Анан өзүнүн агайыбыз бар, Тосордо мугалим Койчуманов Кычан агай. Ошол агай менен биргеликте иштешип, ушул балбал таштын чыгышы, саймалуу таштын жаралышы деп ушул агайдан дагы кеңештерди сурап, ал агайда ушунун тарыхын айтып берип, ошентип анан кызым огош бетер кызыгуусу артып баштады да. Анан биз да баарыбыздан кызыгып окуп калдык ушул таш тууралуу. Жакшы. Негизи баягы үй бүлөдө бир адамды көрүп, анан ошонун артынан дагы бала кызыгат эмеспи? Сиздерде барбы үй бүлөңүздөрдө ушундай бир кол өнөрчүлүк менен алектенген негизи эле? Ооба бар. Мен өзүмдүн энем да ушу сүрөт тартчу экен, оймолорду. Азыркы жашап турган менин жолдошумдун апасы дагы, апам, ал дагы ушундай оймо чиймеге аябай кызыгып, жаш кезинде ушундай шырдактарды, туш кийиздерди аябай жасаптыр да, колу аябай билет экен апамдын дагычы. Ошо жолдошум дагы уста, ал дагы ушу устачылык жагы бар. Анан өзүм дагы ошо сүрөттү
тартам, сүрөт тартам өзүм дагы. Демек Раяна жөн жерден таланттуу болуп калбаптыр да, Анан ошо сүрөт кружогуна катышып Бейшеева Айнура деген эжеи бар, өзүнүн ошол эжеи да жардам кылып ошо сүрөт жагынан кем каршыларын толуктап, үйрөтүп, дагы өңдөрдү кандай колдонуш керек экенин ошо кеңештерин берип, анан дагы тереңдетти, ошол эжейин да салымы бар. Жакшы. Негизи эле бул ушундай талант ар бир эле адамга бериле бербесе керек. Негизи муну деле жасап, бул жөнөкөй нерсе эмес да. Анан Раяна, сен чоңойгондо ким болгуң келет? Мен чоңойгондо сүрөтчү болгум келет. Негизи үйдөн деле ойлойм мындай жана дизайндарды, дизайнер да, сүрөтчү да болгум келет. Үйдөн өзүм атайын блокнотум бар, ошол жака дизайндер өзүм ойлоп тапкан сүрөттөрүмө илхом келгенде тартып берем. Ошондон карап анан дагы таштарга да мынтип кошуп коем да, өзүм фантазиямды дагы. Жакшы азаматсың. Мектепте кандай окуйсуң? Мектепте 4-5, бирок сүрөттөн меники мындай ар дайым 5 да. Сүрөт деп калбадыңбы, Раяна? Кел, могул таштардын үстүнө тартылган сүрөттөр боюнча да айтып бербейсиңби бизге? Алгач эле могул кереметтүү ысык көлүбүздү тартыптырсың, сонун кылып, бул ысык көлдүн үстүндө дельфин караңгыда суктанып ойноп жаткан кези бул. Элестетүү менен тартат дейсиңби? Өзүм фантазиям менен тартам. Азаматсың. Андан кийин бул эмне? Бул деген крышадагы закат болуп жаткан жана звездопад болуп аткан жактан мусям менин мышыгым бар. Анан ошону элестетип мынтип ошо жылдыздарга суктанып жаткан кезде тарткам. Демек мышыгыңды ташка дагы. Мышыгында ташка. Бул деген биздин Кыргызстандагы өсүп аткан алмабыз. Аябай таттуу. Алманы жакшы көрөт окшойсуң, Ооба. Бул эмне? Бул деген өзүмдүн фантазиям деп койсом болот. Өзүмдө узорлорду краска менен башкача цвет мынтип необычный кылып тарткам да. Сонун көрүнөт бет. Бул жерде гүл экен. Бул деген биздин майдагы гүлдөп аткан сирень. Бул майда гүлдөп аткан сирендер. Жакшы, азаматсың. Анан Майрам эже, сиз да колуңузга кармап калбадыңызбы? Мен да ушул боюнча карап айтайын деп аткам. Бир эмеде бөлүнүп калат го, дуалдарчы. Ошондой эле. Ушундай да тиги. Мен да ушул ташты такыр калтырбай эле Раяна жанына алып алат да. Минтет тиги ошо көл жеке тоого барып таш ала албай калып анан мама апа илхомум келип атат, мен бир ташка бирдеме тарта калышым керек болуп атат деп атпай анан кородон бир чыгып эле таштап тарта калчы десек эле ошо кородо жаткан эле бул ташты ала калыптыр анан тартып анан эс алып калды да. Ошон үчүн ушул эмесин ташын калтырбай ала жүрөт да жаныначы. Өзгөчө таш келе. Жөн эле бир кородо жаткан эле бир дубалдын сыныгы. Ошондой. Жакшы. Бети туз болгондуктан ошентип көзүмө көрүнүп калганда алып тарткысы келгенде ошо сразу тартып ийиш керек. Ооба, тарта калыш керек. Боёкторуң демек ар дайым жаныңда болуп кеткен да. Ар дайым жанымда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына таланттуу Раяна кызыбыз Сен мыктысың долбооруна катышып, ушундай Сен мыктысыңдын статуэткасын алыптыр. Ал эми дагы кошумча белектер дагы алган, ошол боюнча сиз айтып берсеңиз бизге. Кандай белектерди алды? Ушу биз Сен мыктысың долбооруна катышып, Садыр Нуркожоевичтин ушу балдардын талантын баалап ушундай планшеттерди берди. Мынакей планшетти эртөштүк. Колуңузга кармап көргөзүп коюңуз. Мынакей планшет алдык мындай. Өзүнүн бир аракети менен жеткен идилиги десек болот. Бул дагы ушу биздин ажообуздун балдардын талантын баалап колдоосу экен. Абдан чоң ыраазычылык. Анан мындай эртөштүк деген китеп менен сыйландык. Мындай Сен мыктысың деген сумка сумка менен сыйландык. Азаматсыздар, куттуктайм дагы бир жолу. Чындыгында Раянаны көрүп жаткан азыр не десем болот, достору, тааныштары дагы сыймыктанып жатса керек. Мен дагы ушундай кыйын балдардан, кыздардан болоюн деп. Азаматсыңар, куттуктаймын. Дагы кандай өнөрүңүздөр бар эми? Ошо дагы баягы өнөрлүү адам жанынан
кызыгып ушундай нерселерди көргөндө суктанат экенсиң. Раяна, дагы эмнеге кызыгасың? Балким ырдайсың, бийлейсиң. Мен дагы эбруга кызыгам, ырдаганга кызыгам, бийлегенге аябай кызыгам. Азаматсың, айтор талантың өтө көп экен, сага суктанатым Раяна. Анан эбруга кызыгам деп калбадыңбы? Бул деген сууга сүрөт тартуу болуп калабы? Ооба. Бизге анда көрсөтүп бербейсиңби? Макул. Эмнени тартып бересиң, чогуу көрөлү. Мен азыр силерге гүлдү тартып берейин, аябай кооз. Азыр биринчи көк сүрөттү алабыз. Мына бул деген өзүнүн майлы суусу. Атайын ушуга сүрөт тартат да. Алгач куюп алат экенсиң да. Ооба. Раянанын таланттары көп турбайбы? Мына бул деген көк краска, атайын өзүнүн краскасы. Атайын башка краска менен тартсам мындай тартылбайт да. Өзүнүкү менен гана тартыш керек экен да. Ооба. Демек өзүмдүкү менен эле. Анан фиолетовый цветти алабыз. Да ушу менен да тартылат. Бардык өңдөрдү кошуп чыгасыңбы? Ошентсе деле болот, бирок 2 же 3 цвет менен де кошсо болот, аябай кооз болот. Эми сары цветти алабыз, сары өңдү. Олар деген сууга сүрөт тартып атканда өзүлөрү краскаларден мынтип жайылып берет. Аябай сонун, эми аз кайра көктү алып, алмак салмак кылса, узоорго окшошкон бир кандай десем, мындай Гүлдүн формасы. Ооба, гүлдүн формасы, жана өзүнүн цвети чыгат да. Айтор бардык өңдөрдү кошуп атасың, Ооба, бардык өңдөрдү кошсо деген аябай кызыктуу болот жана кооз көрүнөт. Ооба, аябай кооз көрүнөт. Бул эми сууга ушундай өңдөр менен сүрөт тартуу баарынын колунан эле келе бербесе керек, Мунун дагы өзүнүн сырлары бар экен да. Ооба. Муну каяктан үйрөнүп алгансың сен? Муну мен өзүм эле мынтип үйрөнүп алгам, эч ким мага көрсөткөн эмес, бирок мамам мага бир жолу түшүндүрүп берген. Ошондон анан үйрөнүп калгам өзүм эле. Жакшы. Мына өзүнүн дагы кесилери дагы бар атайын. Ушундай болгон. Ушулар менен тартат, башка кесилер менен тартылбайт. Булар деле өзүлөрүнүн деле ушундай. Эмне эмне кылабыз? Эмне мун гүлдүн формасын келтиребиз мынтип. Ушундай форма аябай кооз болот. Экинчи гүлдүн да формасын келтиребиз. Чын эле аябай кооз көрүнүп калат турбайбы? Ооба. Жаныбарларды тартса аябай кызыктуу да. Жаныбарлар да ооба. Эми ушундай глянцевый баракты алабыз. Глянцевыйда барак аябай мынтип жакшы бастырат да, басылат. Ушундай баракты үстүнө коебузбу эми? Ооба. Үстүнө коебуз, акырындан мынтип өзүнүн нерсин мынтип басабыз. Андан кийин мынтип ала калабыз. Ошондо? Ушинтип баракка түшүп калат. Чынында таң калып атам. Мына. Караңыздарчы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бирок бул деген өзүңүздөр көргөндөй сонун бир гүлдү тартып койду. Боек менен эле суу үстүнө десек болот. Азаматсың? Аябай сонун көрүнөт экен. Бирок бул деген бат кургабайт да, көптөн кийин кургайт да. Муну өзүнчө коюп коюш керек да, кургап калат. Ооба, атайын күнгө коюп койсо болот. Раяна, таң калтырдың бизди. Бизди эмес, жалпы теле көрүүчүлөр сага суктанып атышат окшойт азыр. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, Раяна өз колу менен дагы бир талантын көрсөтүп бизди таң калтырды. Отура берсең болот. Азаматсың? Майрам айым, негизи эле таланттуу бир үй бүлө экенсиздер, жалпы эле. Анан дагы башка балдарыңыз дагы өздөрүнүн өнөрү барбы?
ооба, өнөрлөрү бар. Балдарым ошо колдору билет, уста десем болот. Анан эң кичүү Абдырахман деген уулум бар. Ал ушул мындайларга көп кызыкпайт дагы, жалаң жаныбарларды жакшы көрөт. Күчүктөрү бар, мышыгы бар, коён, инжик тоок, жалаң ушундайларды багат. Аттары, тайла, ооба. Жалаң ушундай жандыкка аябай кызыгат. Бардыгын тең өзүнүн үнү менен ат коюп, баарын тең ушинтип чакырып, ошо сүйлөп эле, адамча сүйлөшүп, көндүрүп алганда бар. Досторундай эле кылып. Досторундай, досторундай. Иттери дагы сүйлөшөт. Сен да айтып берчи. Абдырахман ошо иттери эле мынтип биздин 2 күчүгүбүз бар. Бирөөсү аттары, бирөөсүнүн аты Граф, экинчисиники ал кыз, ал деген Барби да аты. Ошонун Абдырахман деген Барби келе гел Барби деп койсо, Барби чууркап барып аны үстүнөн секире калат да, деп кучактайын дейт да. Анан деген коёндорубуз бар. Коёндорубуз деген коёндор гел десе, ал деле коёндор чууркап барып келе калышат, жинжуктар менен ал ойношот, да, ушундай. Ат менен мынтип көбүрөөк, анан итте экөө менен аябай көбүрөөк сүйлөшөт, дос да, ушундай. Айтор, ошондо Майрам эже ойлонуп кеттим да, зоопарк экен да үйүңүздө канча жаныбарды багып атасыз ошондо? Көп экен да. Жаныбарларыбыз аябай көп. Барып кетиш керек экен. Ооба, көлгө барып, көрүп, көлгө түшүп эс алып кетсеңер болот. Ошо Тосор айылыбыз көлдүн, кереметтүү көлдүн жээгинде эле жайгашкан. Жакын. Айтор, таланттуу, бир кызыктуу үй бүлө экенсиздер да. Жакшы. Кийинки суроо мындай болсун, эми алдыда кандай пландарыңыздар болуп жатат? Алдыга койгон планыбыз ушул Раянанын дагы бир сүрөт жагын дагы өркүндөтсөкпү деген оюбуз бар. Дагы курстарга катыштырып, дагы эми бул билбеген дагы көп нерселер бар да, бир искусстводо аябай табышмактуу көп нерселер бар го. Ошонун баарын казып, тереңирээк окуп, дагы терең билим алсакпы деген оюбуз бар. Негизи баягы түпкүрүндө деп коет го, өзү кызыгып, баягы бир нерсени бат алып кетет окшойт кызыңыз. Ошондой жери бар. Өзүңүз мына бала бакчада да эмгектенип эткенсиз, 7 жылдан бери деп калдыңыз. Анан убактыңызды кантип бөлүштүрөсүз балдарыңызга? Атайын ушундай сиз менен кеңешет да. Баардыгын таланттуу балдар экен, кантип аларга убакыт бөлөсүз? Ушу буга эне бала бакчасында эмгектенем, ушу балдар менен иштеген мага дагы өзүмө да абдан жагат. Ушу бала бакчага жакшы бир салымымды кошсом экен деп аракет кылам. Жакшы нерсе болсо эле ушу бала бакчага деп эле мынтип киргизип түртүп турганга аракет кылабыз. Колубуздан келген ушу жомокторду, ушу көп жасалгаларды жасайбыз. Анан ошо балдарым дагы, ошо мен башка балдарга ошолорду көргөзүп үйрөтүп атсак, ошо мен өзүм балдарымда калып калбасын деп, ушу жумуштан келгенден кийин дагы балдарыма көбүрөөк көңүл бөлүп, эки жакка алып чыгып, ушундай көңүл бөлөбүз да, убакытты сөзсүз бөлөм балдарыма. Азыр жайкы эс алуу болуп, ар ким ар кайсыл жакта эс алып жаткан учуру, Раяна дагы эс алууда, окууларынан тарап. Анан эс алууңуздар кандай башталды? Биз эс алууну ушул көл жээктен, өзүбүздүн кереметтүү көл жээктен баштайбыз. Эң биринчи эле конокторду күтөбүз, көл жээкке барабыз дегенде, туугандар келет эс алганы. Анан ошол жактан атасы болуп барып, бизде ушул жерде көлдүн жээгинде жазуучу Омор Султановдун да ташы бар, Булуттар деген ыры менен жазылган таштар бар. Кызым болуп ошол жерге барганбыз. Анан багы ыры дагы ошо булуттар, ак булуттар деген ыры дагы аябай мындай патриоттук ыр го. Ошону уккандан кийин кызым дагы ошол Омор Султановдун ташынын жанына барып, анан ушул жерден сүрөткө тартайын деп, ошол жерден барып да сүрөткө тартабыз. Аякта да таштар, бир башкача таштар бар да, тим эле кооз да, башкача таштар бар. Көлдүн жээги аябай таш болуп турат. Ошол жерге отуруп дагы анан убакыт беребиз да кызыма. Ошо көлдү карап, ошо тоону карап, ушинтип өзүнүн дагы бир нерсеси ачылсынчы деп ошол жерге алып барабыз. Анан ошол жерден сүрөт тартат. Раяна, мына апаң айта кетти, ушундай сонун бир мүмкүнчүлүк беребиз, ушу Раянанын дагы бир ичиндеги нерселер ачылсын деп. Анан илхом дегеле кандай учурда келет сага?
ушундай жаратылышты караганда келеби же маанайың жакшы болгон учурда сүрөт тарткың келип кетеби, кандай учурларда келет? Менде, например, бир үйдү көрсөм же, например, кооз болгон үйдү көрсөм, ойлоном да, мындай тартып койсом болот го дейм. Анан ооба аз үйгө барганда эми тартам деп мектептен анан баратсам дагы көзүмө бирдемсе көрүнөт кооз. Ошону үйдүн жанына кошуп койсомчу дейм. Андан ошентип үйгө барып тартам. Тарткандан кийин эле мынтип дагы ойлор келип берет да. Бир сүрөт тарттымбы, экинчиси келип, экинчи тарткандан да көбүрөөк илхомдор келе берет. Аларды тарта калыш керек. Ооба. Бат-баттан тарта калам, краскаларымды даярдап коем өзүм. Полкам бар, ошол жака атайын даярдап коем. Жакшы. Анан мына жана жогоруда саймалуу ташты да көрсөттүң го. Бизге бул саймалуу ташта ар кандай жазуулар, ар кандай сүрөттөр бар да. Анан муну кантип элестеттиң? Анткени сен көргөн эмессиң да жанына барып. Болгону окуп, маалымат алып, анан тарткың келдиби? Ооба. Окуганда мынтип мен да окуп атканда өзүм да элестетем да. Эмнени окусам, ошо эгер чоң болсо, например, чоң таш болсо, мынтип чоң таш го деп ойлойм да. Ошентип анан саймал таштар жөнүндө окуп атканда мен деле деп ойлондум да, ойлонгондо ушул сүрөттөр мынтип оюма келди да. Ошон ушуларды ташка бара калып тартып, клей менен чаптап, ушинтип кооздоп койгом. Азаматсың. Майрам айым, Раяна, бизге берилген убакыттагы жарым саатка эфирибиз дагы ушундай өтө бир кызыктуу өттү. Кандай өткөнүн да билбей калдым сиздер менен маектешип жатып. Сиздерге эркин микрофон берейин. Кайрылууңуздар болсо кыргыз элибизге. Майрам эже. Чоң рахмат. Сиздердин да иштериңерге ийгилик, ушундай таланттарды эми айылда жүрө бергенде билинбей эле калып атпайбы? Ошо силердин эфириңерди көрүп, силердин каналыңарды көрүп, канча деген адамдар таанылып дегендей, ошолордун таланттарын көрүп, суктанып, сиздердин иштериңерге да чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ишиңер алдыга жылып турсун. 7 канал ар дайым биринчиликтерден болуп турсун. Ушундай жаш балдарды колдоо көргөзүп эле жүрө бериңиздер. Анан биз дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Раяна экөөбүз дагы Тосор айылынын тургундарына, биздин туугандарыбызга, биздин үй бүлөбүзгө, жана ошо Раянанын мугалимдерине чоң ысык салам айтабыз. Раяна, сен дагы өзүң Майрам эжени улап, чоң апаңа, чоң атаңа, жакын адамдарыңа салам жолдоп кетсең болот. Досторуңа, классташтарыңа. Менден эң биринчиден атама жана энеме салам берем. Анан классташтарыма, анан мен ошо бир Батабек агайым бар болчу. Ошо агайыма да салам берем. Айнур эжеме да көп, Кычан агайга да салам берем. Ошо өзүмдү жана класс жетекчиме дагы салам берем. Кудашева Нурзада эжеге. Дагы ушул 1-класстан бери окуткан ошо Бурул эжеи бар. Бурул эжеи дагы аябай жакшы салам берем. Эме көмөк көргөзүп, ушул аябай жакшы колдоо көргөзгөн. Ошо эжеине да терең баарын эле ыраазычылык. айттың го, Раянанан таанып калгансың мугалимдер. Айнур эжеси. Ооба. Мени тааныгандарым баарына тең ысык-ысык салам берем. Азаматсың, Раяна. Сени дагы алар азыр экран артында көрүп, колдоп, сыймыктанып жаткан учуру. Сиздерге дагы бир терең ыраазычылык билдиремин. Атайын биздин студиябызга келип, убактыңыздарды бөлүп кеткениңиздер үчүн. Негизи эле ар дайым ушундай таланттуу Раяна кызыңыз менен сыймыктанып жүрө бериңиз. Бир гана сиз эмес, жалпы кыргыз эли дагы сыймыктанып, сенин талантыңа суктанып жүрөр эле. Сага ийгилик, дагы да кийин сонун өнөрлөрүң менен биздин эфирге чакырабыз. Сиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүз өтө сонун маанайда уланды десем болот. Ал эми бүгүн студиябызда Бугу эне бала бакчасында көп жылдан бери эмгектенип келген Майрам Жумабаева жана Сен мыктысың долбооруна катышып, президенттин колунан планшет алган Раяна Үмөтказиева аттуу таланттуу кызыбыз болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.